Саламатсыздар кымбаттуу үртүандар. Кайрадан сиздер менен жүз көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Бүгүн да силер менен Кудайдын сөзү менен бөлүшкүм келет, силер менен кубаныч менен бөлүшкүм келет. Анткени Кудайдын сөзү балдан да таттуу дейт. Ал биз үчүн аябай жакшы. Кудайдын сөзүн уккан биздин жаныбызга тынчтык алып келет, кубаныч алып келет. Ар бир Кудайдын сөзү бизди жашообузда бекемдеп турат. Ошон үчүн мен кубаныч менен сиздер менен бөлүшкүм келет бул сөздү. Анан бүгүнкү темам силерге айта турган сүйүү мамиле бейишке бара турган жол дейт. Сүйүү мамиле бул бейишке бара турган жол дейт. Анан сүйүү деген бүгүнкү күндө бизге чын эле жетишпейт. Мындайча айтканда, жердеги жашообуз адамдын тили менен айтканда сүйүү бул дефицит десек дагы болот экен. Канчалаган адамдарга сүйүүгө муктаж экен. Чоңунан кичинекей чейин дагы, кичинекей балдар дагы муктаж, аталар да, апалар да, бир туугандар да, тең туштар да баардыгы сүйүүгө муктаж экен. Сүйүү десе эле биз баягы кыз жигиттин сүйүүсү эмес, биздин бирибизге болгон сүйүү. Анан биз сөздү анан чалдырып кетем. Ал эми сүйүүбүздү, бирибизге болгон сүйүүнү, Кудайга болгон сүйүүнү эмне токтоткон? Биз карап көрсөк, бул ыйык жазууда, силер менен Кудайдын сөзү менен бөлүшкүм келет. Ыйык жазууда Галатиялыктарга жазылган катта Элчи Павылдын 5-бөлүм 14 аяттан 23 аятка мындай деп жазылыптыр да. 5-бөлүм 14 аяттан баштап ылдый окусам, мындай дейт. Анткени бүт мыйзам өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй деген бир сөз менен жыйынтыктатылат. Бирок бириңер менен тиштешип, бириңерди жеп жатасыңар. Абайлагыла, бириңерди жеп жутуп койбогула. Мен болсо муну айтамын. Ыйык рухтун жетеги менен жашагыла. Ошондо денеңердин күнөөлүү каалоолорун аткарбайсыңар. Анткени күнөөкөр табияттын каалоолору рухка, рухтун каалоолору болсо күнөөкөр табиятка каршы. Алар бири-бирине каршы, ошондуктан силер өзүңөр каалаганды жасабайсыңар. Эгерде силер рухтун жетеги менен жашап жатсаңар, анда мыйзамдын бийлиги астында эмессиңер. Күнөөкөр табияттын иштери болсо белгилүү. Алар ойноштук кылуу, нике бузуу, ыпластык, адепсиздик, бутка табынуу, сыйкырчылык кылуу, касташуу, чыр-чатак, көрө албастык, ачуулануу, уруш талаш, келишпестик, жалган окутуу, жек көрүү, киши өлтүрүү, аракештик, шарап тебүү жана башка ушул сыяктуулар. Силерге мурда эскерткенимдей эле дагы да эскертемин. Мындай кылуучулар Кудайдын падышачылыгын мурасташпайт. Ал эми рухтун жемиши болсо булар сүйүү, кубаныч, тынчтык, чыдамдуулук, ак көңүлдүк, боорукердик, ишенимдүүлүк, момундук, өзүн өзү токтото билүү. Буларга каршы мыйзам жок. Машаяк Исага тиешелүү болгондор өздөрүнүн күнөөкөр табияттын кумардануулар жана күнөөлүү каалоолору менен бирге айкаш чыгашка кадашкан дейт. Эгер биз рух аркылуу өмүргө ээ болсок, анда рухтун жетеги менен жашайлы. Менсинбейли, бирибизди кыжырлантпайлы, көрө албастык кылбайлы деген сөздөр менен айтылып кеткен экен. Мындайча айтканда, байкадыгы, Кудайга жакпаган нерселердин баардыгы тең бүгүнкү күндө жана башында окуп кеткендей, жакпаган нерселердин баары адамды адамдан ажыратып салат экен. Ал эми Кудайга жаккан нерсе бул сүйүү экен. Эгер биз сүйүү аркылуу, бул асман падышачылыгындагы мыйзам экен. Ыйык жазууда дагы бир жерден окусак, мындай деген жазуу бар экен. Бул Марктан жазылган жакшы кабарда Исанын шакирттеринин биринде 12-бөлүм 28 аяттан 34 аятка чейин мындай деп жазылыптыр. Алардын талашын жана Исанын аларга жакшы жооп бергенин уккан бир мыйзам окутуучу анын жанына келип, "Эң биринчи осуят кайсы?" деп сурады. Иса аларга мындай деп жооп берди. "Эң биринчи осуят бул: Кулак сал, Исраил, биздин Кудай теңирибиз жалгыз теңир. Кудай теңириңди чын жүрөгүң менен, бүт жан дилиң менен, бүт түшүнүгүң менен жана баардык күч кубатың менен сүй." Биринчи осуят ушул. Экинчиси ушуга окшош. Өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй. Булардан башка улуу осуят жок. Мыйзам окутуучу Исага: "Туура айтасың, устат. Кудай бирөө, андан башка Кудай жок. Аны чын жүрөгүң менен, бүт акылың менен, бүт жан дилиң менен, баардык күч кубатың менен сүйүү жана өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүйүү. Баардык бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктардан да жана башка курмандыктардан да артык" деди. Иса анын туура жооп бергенин көрүп,
ага сен Кудайдын парчачылыгынан алыс эмессиң деди. Ушундан кийин эч ким ага суроо берүүгө батынган жок дейт. Ушул эки осуятты бизге Кудай калтырып кеткен экен. Эки осуят эмне дейт? Биринчиси, Кудай теңириңди бүт акылың менен, бүт күчүң менен сүй дейт. Экинчиси ошого эле окшош. Өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды так ошондой сүй деген осуят менен коштолгон экен. Ушул осуяттар бул Кудайга жаккан осуят. Ушул осуяттар бизди асманга бейишке алып барат экен. Эми бейишке кантип алып барат бул осуяттар? Кантип бизди бул осуяттар алып барат? Көрсө, эгер мен Кудайды сүйсөм, чын эле, анда мен Кудайга каршы эч нерселерди кылбайм. Кудайды сыйлагандыктан, урматтагандыктан, корккондуктан мен ага ыйык сөздөрүн окуйм. Ал жөнүндө билгим келет, Кудай жөнүндө. Кудай мен жөнүндө эмне айткысы келет? Анын осуяттары эмне деп атат? Мен аны сүйгөндүктөн китебин окуйм. Анын сөздөрү бал. Ал эми ал эмне деп айтса, мен анын баарын аткаргым келет. Анткени ал мени жаратты. Ал мага баардыгын берип койду адам баласына. Абасын берди, күндө биз дем алып аткан. Суусун берди, нанын берип атат, жаратылышты берип атат, жердеги жашообузда. Бир тууган ата-энелерди берип атат, элибизди берип атат. Ошондуктан биз үчүн абдан жакшы. Жердеги эле жашоо канча жакшы болот, ал эми асман патшачылыгында жашоо андан 5 бетер сонун. Кудай бизди бири-бирибизди сүйүп жашагыла. Кудай теңириң мени сүй, анан жакыныңды сүй. Сүйүү мыйзамы баардык мыйзамды, кандай мыйзамдар болбосун, ошолордун аткарылышы экен. Эки эле мыйзам менен баардыгын жыйынтыктап койгон экен. Муса пайгамбардын 10 мыйзамы берилген бизге, 10 осуяты берилген. Алар да ичине камтыйт экен. Чынында эгер мен Кудайды сүйсөм, анда шайтандын иштерин кылбайм. Кудайды сүйсөм, анда мен күнөө кетиргим келбейт. Эгер мен Кудайды сүйсөм, анын осуяттарын аткаргым келет. Эгер мен жакынымды сүйсөм, анын бир нерсесин уурдабайм. Жакынымды сүйсөм, ага мен жамандык кылбайм. Эгер мен жакынымды сүйсөм, аны басынткым келбейт. Эгер мен жакынымды сүйсөм, анын бир нерсесин уурдап алып алгым келбейт, же өзүмө менчиктеп алгым келбейт. Эгер мен жакынымды сүйгөн болсом, ага жакшы болушун каалайм. Анын келечекте өсүшүн каалайм. Ага жардам бергим келет, мен аны сүйгөн болсом. Ичимде, жүрөгүмдө таза ой менен карайм. Эки жүздүүлүк менен эмес. Өзүмө пайданы издейин деп, анын күчүн колдоноюн дебейм. Же болсо аны басынтып, ал өспөй калса экен дебейм. Тескерисинче, аны көтөрмөлөгүм келет. Ал мени көтөрмөйт, мен аны көтөрмөлөйм. Бири-бирибизге ушундай мамилелерди кылабыз. Бул сүйүү мыйзам экен. Эң жакшы сүйүү мыйзамы. Башка мыйзамдардан да жогору турган мыйзам бул сүйүү мыйзам экен. Кудай теңириңди сүй. Асмандагы бизди жараткан, жердеги жакыныңды, менин жанымда жакынымды. Жакыным деген ким? Биз жер планетасында жашап аткан адамдардын баары бул менин жакыным. Баардыгыбыз, эгер түшүнө алсак, баардыгыбыз бир эле атадан жаралганбыз. Улутуна карабай, расасына карабай, өңү түсүнө карабай, сүйлөгөн сөзүнө карабай, мүнөздөрүнө карабай, баардыгы бир атадан жаралганбыз, адам ата аркылуу. Кудай бизди жаратып, ал аркылуу жер бетине таратып койду. Биздин күнөөбүздүн кесепетинен, жана мен окуп бергендей, Кудайдын сөзүн окуп бергендей, жерде ичи тарлык, көрө албастык, бул күнөөнүн кесепети. Күнөө деп эмнени айтабыз? Текебердүүлүк деп эмнени айтабыз? Ал эми текебердүүлүк деген баардык күнөөнүн камтый турган нерсе бул текебердүүлүк экен. Шайтан дагы бир учурда Кудайдын алдында текебердүүлүк келип, менсинип, Кудайдан да жогору тургусу келген. Ал Кудай жараткан периште болчу. Ага Кудай эрк берген болчу. Анан ал эркти колдоно албагандыктан Кудайдан да жогору болуп, өзүнүн тактысын Кудай менен теңегиси келген. Ошон үчүн ал ушул деңгээлге түшүп калды. Анын бара турган жери тозок болуп калды. Кудай бизди да ошол шайтандын артынан кетишибизди каалабайт экен. Биз бири-бирибизге сүйүү мамиле менен. Сүйүү деген эмне? Бул курмандык. Сүйүү деген эмне? Биз бири-бирибизге болгон жакшы мамиле. Ошол мыйзам, эки мыйзам бизди асман патшачылыгына алып барат. Ошол мыйзам бизди бейишке алып барат. Биз кантип бейишке барабыз дейбиз. Ошол мыйзам, эгер мени сүйсөм, мен андан кечирим сурайм. Мен Кудайдан кечирим сурайм. Адамдардан, жакын адамыман кечирим сурайм. Мен ага жамандык каалабайм. Жүрөгүн ооруткум келбейт. Эгер мен аны сүйгөн болсом, кыз жигит бири-бирине жакындашып, сүйүп, бири-бирине жакшы мамиле кылып аткан болсо, ага баардык жакшылыгын каалайт экен. Жоктон бар кылгысы келет экен. Эмне жакшы болсо, эмне баалуу болсо, ошонун баардыгын бергиси келет экен. Так эле ошол сыяктуу да сүйүү мыйзамы, жакыныбызды сүй деген мыйзам, мен жакыныма жакшылыкты гана каалайм. Жамандык эчтеке каалабайм.
Бирибизге жамандык каалап атып эле өзүбүз ошол жамандыкка чөктүк. Бирөөгө ор кассаң терең каспа дейт. Кайра ошол өзүң түшүп калбагандай бол дейт. Анан мен дагы бирөөгө жакшылык кылсам, анда жакшылык андан ары эстафетасы улантылат. Жамандык кылсам, ошол жакшылык кайра эле өзүмдүн башыма келет. Ошон үчүн менде бир гана жакшылык чыгып турса экен. Менде бир гана сүйүү чыгып турса экен. Алтын өзүнүн сапатын кайсы жерге ыргытпасаң, өзүнүн сапатын жоготпойт. Эгер Кудайдын осуятын аткарсак, ушул сүйүү мыйзам осуятын аткарсак, баардык жерде жүзүбүз жарык болот. Жүрөгүбүз таза болот. Башкаларга болгон көз караштарыбыз таза болот. Эгер сүйүү эки эле мыйзам менен болсо, биз дагы 5ке кичине бөлдүм. Бизге түшүнүктүү болуш үчүн. Биринчиден, сүйүү 5ке мындай деп бөлүнөт экен. Кудайга болгон сүйүү бар экен. Ата-эне менен балдардын ортосунда сүйүү бар экен. Аял менен эркектин ортосунда сүйүү бар экен. Жаратылышка болгон, адамдын жаратылышка болгон сүйүүсү бар экен. Адамдын жаныбарларга болгон сүйүүсү бар экен. Ушул сүйүүлөр менде болуш керек экен. Ошол сүйүүнү Кудай бизге берген экен. Мен тегерегимдегилерге менден жаман нерсе чыкса, анда жаратылышка да таасирин берем. Анда жаратылышты да булгай баштайм. Эгер менде сүйүү жок болсо, анда мен жаныбарларды да өлтүрө баштайм. Мыкаачылык менен, жек көрүү менен карайм. Эгер менде сүйүү жок болсо, аялым көзгө башка болуп, сабап же дагы башка нерсе басынтып, кемсинтип мамилелер кылам. Сүйүү жок болгон жерде бата жок. Сүйүү жок болгон жерде Кудай боло албайт. Ошон үчүн Кудай бизге сонун осуятын берип койду. Канчалаган акылдуу сөздөр айтылган буга чейин. Канчалаган философиялар айтылган, канчалаган илим изилдөөлөрдө айтылган. Бирок ушул Кудайдын калтырын эң жөнөкөй, эң баалуу, эң кымбат, асманга бейишке алып бара турган осуятты эч ким айткан эмес. Кудай теңириңди бүт акылың менен, бүт күчүң менен сүй. Жана ошондой эле өзүңдүн жакыныңды, өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды так ошондой сүй деген нерсени айтып. Тескерисинче, жемиңди жедирбе, басынба деген сөздөр көп айтылат. Бомуш болуп каласың, оку, бирөөнүн үстүнөн бийлик жүргүз деген сөздөр көп айтылат. Эмнеге ал сага катуу сөз айтып койду, эмне сен ага жообун бербейсиң деген чыр-чагатак алып келе турган, урушка алып келе турган, бөлүнүүгө алып келе турган, бирине таш боруп алып келе турган сөздөрдү айтышат. Булардын баары жакшы нерсеге алып келбейт. Эмне менен соттосоң, кайра өзүң ошол сот менен соттолосуң. Эмне мамиле кылсаң, сага ошол мамиле кайра өзүңө эле келет кайрадан. Ошон үчүн бизге Кудай жакшы мүмкүнчүлүктү берип коюптур. Ошол мүмкүнчүлүктү бүгүн колдонолу. Менден баштайын, сенден башта. Кудай теңириңди сүйгөндү, жакыныңды сүйгөндү. Сүйүү мамиле бул асманга алып барат. Жаман мамилелер алар тозокко алып барат. Шайтан бүгүнкү күндө баардык жаманчылыктарды өзүнөн чыгарат. Өзү менен кошо адамдарды алып кеткиси келет. Анын үнүн укпастан, таза, ыйык, асманга алып бара турган, бейишке алып бара турган, мамилебизди сүйүүгө курган жолго буралы. Кудайга ошол жол жагат экен. Анан ошол жолго Кудай батасын берет экен, берекесин берет экен. Ал адам эч убакта карыз албайт экен, карыз берет экен. Жокчулук болбойт экен, алар барчылык болот. Жүрөгү кубанычка толуп турат экен. Жүзү дайыма нур чачып, жарык болуп турат экен. Башка адамдарга келгенде ал адамдар кубанат экен. Ушундай адамдар менен сүйлөшкүм келет. Баардык адамдар сүйүүгө муктаж экен. Бир эле адамдар эмес, жаныбарлар дагы, жаратылыш дагы сүйүүгө муктаж экен. Сүйүү деп канчалаган ырлар жазылган. Бирок көпчүлүгү кыз менен жигиттин ортосунда сүйүүлөр көп айтылган. Көптөгөн ырлар жазылган. Ал эми Кудайга болгон сүйүү, ата-энеге болгон сүйүү, аял менен эркектин, күйөөсү менен аялдын ортосундагы сүйүү аз айтылат экен. Ошон үчүн ушул эки мыйзам менен баардык сүйүү мыйзамы эки эле мыйзам менен камтылган экен. Ушул эки мыйзам менен көп нерсени билсек болот экен. Көп мыйзамды Кудайга чаккан көп нерселерди ушул эки мыйзам менен эле аткарып койсок болот экен. Эгер мен сүйсөм деп туруп калгандарын кошо берсем болот экен. Эгер мен сүйсөм, анда мен бирөөгө эч убакта жамандык кылбайм. Анткени ошол менин жакынымды душман кылып койгон бул адамдын күнөөсү ичинен чыккан. Адамдын көрө албастыгы ичинен чыккан. Ошон үчүн Кудай бизге ушул нерселерден бошонуп, жүрөгүбүз таза болсо, анда оозубуз таза нерсени сүйлөйт. Жүрөгүбүз кирге толгон болсо, жаман нерсеге толгон болсо, анда оозубуздан жаман нерселер чыгат. Адамдарга болгон жаман нерселер чыгат. Ошон үчүн биз караганда душмандык көз менен карай баштайбыз. Басынтуу көз караш менен карайбыз, шектенүү көз караштары менен карай баштайбыз. Жер планетасында адамдар бир тууган болчу.
Бирок күнөө бизде душман кылып, улуттарга бөлүп, диндерге бөлүп таштады. Биз билебиз да, башында эле Кудай бизди сүйүп жараткан. Анын далили бизге бардык нерсени адам үчүн кам көрүп койду. Жердеги бейиш багында жаратып койгон, Эдем багында. Ал эми адам болсо күнөө кетирип, ошол бейиш багынан ажырап калды. Ошон үчүн биз ойлонолу. Асманга баргыбыз келеби? Анда сүйүү мыйзамдарын аткаралы. Эгер биз асманга бара турганбызсок, асманга ким барып келиптир дейт. Жерде эле Кудай кандай сонун кылып жаратып койсо, биз бейиш жөнүндө көп жолу укканбыз. Ал эми асманда бейишти Кудай андан беш бетер адамдын акылы жетпей турган нерселерди жаратып койгон. Адамды куткаргысы келет Кудай. Сүйүү мыйзамы ал өзү курмандык болуп келди бизге. Исанын келбетинде курмандык козу катары келди. Бизге өзүнүн сүйүүсүн тартуулаш үчүн. Сүйүү бул курмандык деп башында айтып кеткендей. Чын эле мен сүйсөм, анда мен ал адамды көтөрө алам. Анын кемчилиги